Бүгүн урматтуу радио каармандар, биз кепилдик фондунун ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Кепилдик фонду 2026 жылы кандай жаңы инструменттерди киргизет жана 25 жылды кандай жыйынтыктады деген суроолорго жооп издейбиз. Студиябызда кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакеров. Саламатсызбы? Саламатсызбы менен. Саламатсызбы. Ошондой эле бүгүн бизде түз байланыш телефондору иштеп жатат. Ал үчүн ардактуу угармандар жана Ала Тоо 24 телеканалынын көрүүчүлөрү 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 телефондорун ачыгып суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот, же Facebook баракчадан, Instagramдан пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Эми Малик агай, биз маегибизди баштаардан мурда 2025 жылды кепилдик фонд кандай жыйынтыктады? Деги эле мына эң активдүү мындай ишмердүүлүк жүргүзгөнүңүздөр 2025 жылга туура келди да. Ошонун бир жыйынтыгы менен жалпы учкай бөлүшүп өтсөңүз. Рахмат. Биз кепилдик фонд өзүбүздө ишибизде өзүңөр билгендей ишкерлерге жардам беребиз. Андан тышкары биз дагы өзүбүздүн жарандарга ипотека алып атканда баштапкы төлөмдү төлөгөнгө дагы өзүбүздүн инструменттерди жана башка бизде Кыргызстанда өнүгүү өндүрүштөр аябай өсө баштады. Ошол себептен биздин жарандар ошо өндүрүштүн продукциясын алып атканда баштапкы төлөм керек болсо дагы ошол инструменттерди киргизгенбиз да. Анан эгерде биз 2025 жылдын жыйынтыгына токтоло кетсек, анда биз ишкерлерге 3000 кепилдиктин тегерегинде бердик. Бул биз дүйнөлүк банк программасы менен бирге санаганда, себеби биз өзүбүздүн руководство айтып аткандай Кыргызстанга инвестиция тартып келгиле деген биз ошо дүйнөлүк банктын бүгүнкү күндө 3-чү программасын ачкан атабыз. Ошол себептен биз тиги былтыр дагы кепилдиктин суммасы 4 миллиард сомдон жогору болду. Биздин өнөктөш банктар 13 миллиард 14 миллиард сом насыя беришти. Эгерде 16 жылда биз ачылганбыз, 16 жылдан бери санасак, анда биз ишкерлерге жардам бергенибиз 21 000 кишиден ашып кетти. Компания иштер кредиттин көлөмү 56 миллиард сомдон ашып кетти да. Анан биз ойлоп атабыз, биздин жардамыбыз ишкерлерге жакшы эле болуп атат. Ошол себептен ошо жылды 25-жылды мындайча айтканда ойдогудай бүттүк, жыйынтыгы жакшы. Дагы бир жакшы маселе бар. Биз да дүйнөлүк банктын портфелдик кепилдик боюнча 32 миллион доллар кредитти аябай жакшы бүтүрдүк. Анын результаты аябай жакшы болду. Декабрда биз Каржы министрлигинде заключительный бир конференция өткөргөндө дүйнөлүк банктын бул жерде представители айтты. Бул аябай жакшы проект. 35 жылдын ичинде, акыркы 35 жыл дүйнөлүк банкта эрте бүткөн бир да проект болгон эмес. Биздин юристтер азыр нормативный документ таба албай, кантип жабышты билбей башы ооруп атат депчи. Ошондо бул эми дүйнөлүк банктын жалпы дүйнө менен иштеп атат да, башка мамлекеттер менен, ошолордун жыйынтыгынан алгандабы же Кыргызстандын эле мисалындабы, жанагы мындай долбоор эрте бүткөнү? Бүт дүйнөлүк банктын жер жүзүндө болгон проекттин ичинен биздики жакшы болуп атат да. 35 жылдын ичинде эрте бир да проект бүтпөптүр. Өз убагында же болбосо узартылып, мөөнөтү узартылып бүткөндөр көп эле экен да. Эрте бүткөн биздики биринчи болуп атат да. Сиздер кантип ошол ийгиликке жетиштиңиздер? Эми бизде мындай да, тиги негизи бизде кадровый потенциал аябай жакшы. Биз ошо Кыргызстанда кепилдик фондду түзгөндө коллектив көнүп калганда жаңы нерсени ачып, коркпой, өзүнө ответственностьты алып иштеткенчи. Ошол себептен биз көп нерсени биринчи жасап атабыз. Анан биздин сотрудниктердин психологиясында дагы орусча айтып кетейин, нет ничего невозможно деген бар да. Эчтекеден коркпой жасайбыз. Буюрса ошол жакшы эле болуп келатат да. Ошол менен биз жанагы дүйнөлүк банктын проектисин жакшы бүтүрдүк да. Айтсаңыз, бул ипотека жөнүндө, мисалы ипотека менен азыр жарандарыбыз үй алып атканы бул жакшы көрүнүш. Ушул кепилдик фонд ипотека аркылуу кандай кепилдик берет, кимдерге берет?
Бизде мындай да, тиги биз эгерде мурун ишкерлерге эле жардам берип атсак, анан карап көрсөк, биздин президентибиз, өкмөт мамлекеттик ипотека түзүп, аларга көп каражат тартып беришти, бюджеттен да көп каражат берилип атат. Бирок банктардын талабы, ипотечный компаниянын талабы башында мындай болгондо ошо 30% баштапкы төлөмдү биздин насыя алып аткан жаран төлөш керек деп. Ар бир эле адамда андай акча каражат барбы жокпу эми Кудай билет. Анан биз ойлонуп көрүп көрсө көбүндө жок үчүн деп анан мыйзамга өзгөртүү киргизип, башында биз мамлекеттик ипотека компаниясынын эле проектиси менен иштегенбиз. 30% биз баштапкы төлөмдү беребиз кепилдик катары. Жаран болсо эме насыяны алып үйүн сатып алат да. Анан кийин башка банктар дагы берип атат да эме ипотеканы, кредитти. Коммерциялык каналдарда. Анан биз аларга дагы жайдык. Азыр болсо бүт банк ипотека берип аткандар, жарандар кайрылса болот да. Анан эми мен механизмин да айта кетейин, себеби биз үстүртөн айтып кетсек, анан биздин жарандар же болбосо ишкерлер аягына чейин түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол себептен урматтуу ишкерлер, биздин жарандар ипотека же болбосо жанагы машиналарга насыя алып атканда, эгерде баштапкы төлөм керек болуп атса, силерге биринчи силер банкка барышыңар керек. Анан кредит алганга аракет кыласыңар. Эгерде ал жерден силердин арызыңарды канаатталынса, анан бирок баштапкы төлөм керек болсо, анда силер ошол эле банктын сотруднигине айтсаңар, ошо баштапкы төлөмдү биз ипотека кредит алып атканда кепилдик фондко кайрылсаңар болот депчи. Бүт банк менен биздин келишимибиз бар. Эгерде алар анан дагы баягы биз ишкерлерди же жарандарды көп кагаз менен тиги бизге алып келсин убарасын жоготолу деп банк жиберген убакытта эле кепилдик алынат деген маселеде. Бир да секунд ашык кетпейт. Демек сиздер кепилдик банк макулдугун берсе, анда банк ишеним менен мындай кайрылган жарандардан көп документти топтобустан сиздерге ишеним көрсөтүү менен каражатты берет туурабы, ушундай түшүндүк туурабы? Биз банк менен ушундай келишим түзгөнбүз. Силер чечим кабыл алсаңар, биздин кепилдик автоматташтыруу түрдө эле алынат депчи. Берилет деп, Мына ушул жерден айта кетсеңиз, мына бүгүнкү күнү Кыргызстанда жүргүзүлүп аткан мындай жаңы Кыргызстанды куруудагы саясат бир да жаранды сыртта калтырбастан тең өнүгүү болуп атпайбы? Анан мамлекеттин өзү азыр бюджетте иштеген, ошол эле учурда бардык жана социалдык тармактарда иштеген жарандарыбызды колдоп, пайызы жок ипотекалык насыяларды берип атат. Дароо эле 0 баштап 4% менен дегенибиз да, жана баштапкы суммасы жок дегенибиз, тактап айтканда. Эми ошол эле учурда жана жеке секторлорго дагы 8%дан ипотекалык насыялар берилип баштады. Эми сиздердин айырмаңыздар жанагы жеке сектордо иштеп аткан жарандар эгерде кандайдыр бир коммерциялык банктардан жанагындай өздөрүнүн пайызын койгон үй алам десе ипотекалык негизде, демек сиздер жана 30% мындай кепилдикти бересиздер. Ушундай деп түшүнсөк болобу? Бул мамлекеттик жанагы ипотекалык программадан тышкарыдагы жеке сектор үчүн да иштеп атасыздар. Ооба, бүт банк ал мамлекеттик ипотека программа бул өзгөчө программа. Алардан алып аткан биздин жарандар үйлөрдү алып атса, аларга да жардам бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана башка кайсы банк ипотека насыясын берсе дагы ошол жерде биздин кепилдик керек болсо, биз аларга дагы беребиз. Мына ушул жерден тактап кетсек да, кепилдик фонд ачык акционердик коому бул акциясы толугу менен мамлекетке таандык мындай фонд да, туурабы? Эми эгерде акционерлер жөнүндө айта кетсек, анда улуттук банктыкы 91,22%, өкмөттүкү 8,78% да. Ошентип 100% мамлекетке таандык. Эми ошентип айтса деле болот да. Мына ушул жерде ипотека келечек программасынан сырткары сиздерде дагы ушул лизингке техника алуу дегендер бар экен. Унааларды башка төлөмсүз, ушуларды эле кошумча маалымат берип койсоңуз. Эми чын айтканда биздин бүт эле программа бирдей да, бирок кээ бир эме
показательдер менен айырмасы бар да. Анан бизде мына өзүңүздөр билесиңер, 2 жыл мурун автомобильный промышленность ачылып, бизде мына Беловодскийде өзбек-кыргыз компания ачылып автомобиль чыгарып атат. Эгерде биздин жарандар ошо компаниялар алса, биз аларга жөн эле бере беребиз, биздин программабыз иштей берет да. Эгерде жаран алып атканда, анда банктардан дагы талап, жана ипотекада эле талап болуп атат да, 30% баштапкы төлөмдү төлөгүлө депчи. Биз компания менен сүйлөшүп, анан өкмөт да аябай жардам берип атат. Жылдан жылга ушу автомобильный промышленностьту өстүрүү боюнча программалар кабыл алынып атат. Быйыл да кабыл алынды. Биз болсо баштапкы төлөмдү канча адам алып атса дагы ошолорго бергенге даярбыз. Ипотека программасы деле ошондой. Канча биздин жаран алып атса, эгерде баштапкы төлөм керек болсо, биз бүт баарына кепилдикти бергенге даярбыз да. Ушул балким цифра менен көргөзүп кетерсиз. Бул унаа канча адам ушул жаңы мына мен быйылкы былтыркы жылдыкын айта кетейин. Былтыркы жылы унааны 158 адам алды. Ал болсо биз күздө баштап калдык да. Ошол себептен асыраак болуп калды. Мына быйылкы жылдын программасын алып көрсөк, анда уже 2 айдын ичинде 60 кишиден көп биздин жарандар алышты да. Ипотека программасы да ошондой болуп атат, унаа да ошондой болуп атат. Анан эми лизинг жөнүндө айта кеттиңер. Биз болсо лизинг боюнча программаны да бергенге даярбыз. Бирок 1-2 маселе банк менен макулдашуу турат. Ошол эгерде макулдашсак, анда лизинг программасы да иштей баштайт да. Ошол эле учурда мына сиздер калкка жеткиликтүү маалымат беришиңиздер керекпи деп эсептейсизби? Анткени деген кепилдик фонд деген кандай фонд деп али да маалыматка эгедер болбогон жарандар арабызда бар экен да. Эми туура биз ай сайын эле маалыматты берип жүрөбүз. Бирок баягы биз банкта болуп бүт баарына насыя бербегенден кийин же болбосо бүт баары кепилдик менен колдонгондор билет. Эгерде ишкердин күрөөсү жетиштүү болсо, анда кепилдик фонд кереги жок дагы. Ал кереги жок. Ошол себептен биз ар дайым бизде өзүбүздүн пресс-служба, отдел по связям с общественностью деген бар. Алар болсо ай сайын өзүнүн маалыматын берип жүрүшөт. Региондо бизде 6 областта чүйдөн тышкары өзүбүздүн филиалдар бар. Алар болсо ишкерлер менен жолугуп, банктар менен жолугуп, маалыматтарды берип жүрөт. Биз ойлоп атабыз, албетте биз маалыматты дагы күчөтүшүбүз керек, беришибиз керек. Анан эми бул проблема, бул маселе турат. Муну да биз чечип атабыз, берип атабыз. Жылдан жылга биз берип аткан кепилдиктин саны көбөйүп атат. Мына айтып кетпедимби? 21 миң ишкер бизден кепилдик алды деп. Эми Малик агай, сиздер берилген мындай кепилдиктин кайтарымы кандай болуп атат? Анткени мына банктардын ортосунда келишим же болбосо мындай кепилдикке келип алган экенсиздер. Сиздер кепилдик берсеңиздер, сиздер ишеним көрсөңүздөр жарандарга, биз да кепилдигибизди беребиз деп. Албетте бул проблема кызык проблема да. Ар бир эле ишкер өзүнүн ишин аягына чейин жакшы чыгара албай калган моменттер да болот да. Өзгөчө бул жанагы экономический кризис убагында болуп калышы мүмкүн да. Ошо эгерде жер жүзүн карап көрсөк, экономический кризис убагында жана банкротство же болбосо ишкер өзүнүн ишин аягына чейин чыгара албагандар көбөйөт да. Биз болсо эгерде бизди карап көрсөк, биз ошо 10 жыл болуп калды биздин. Быйыл 10 жыл болот. 10 жылдын ичинде 47 ишкердин төлөй албаганын банктарга төлөп бердик. Төлөп берген сумма 127 миллион сом. Албетте биз бул өкмөттүн акчасы, өкмөт бизге берген жоготпосун деп, биз болсо кайтарып, бүгүнкү күндө 94 миллиону калды. Ал 94 миллионду дагы биз кайрып алабыз да.
Анда ушул жерден сиздер мындай акчаңыздарды кандай кылып башкарасыздар? Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону кабыл алып, угарманыбыздын суроосуна жооп болгондон кийин анан бул суроого кайтып келели. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен, ардактуу радио угарман. Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Узатыңыз сурооңузду, урматтуу угарман. Биз сизди түз эфирде угуп жатабыз. Кандай жаңырууду кылчу уялсак мисалы балдарга жардам берет ошондо. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Кандай жардам берилет деген суроо экен. Урматтуу биздин угуп аткан жараныбыз, бизде мындайда, эгерде сиздер үй алалы деп атсаңар, анда биринчиден силер банкка кайрылышың керек, ошо ипотека насыя алыш үчүн. Алар сиздин финансы состояниеңарды көрүп, силердин доходуңар канча, төлөй аласыңарбы, кантип төлөйсүңөр, кандай график менен төлөйсүңөр деген маселенин баарын карап туруп, анан кийин алып аткан үйүңөрдү карап, анан ошону күрөө катары алат. Бирок банктын талабы бар да, эгерде алып атсаңар, анда 30%га чейин баштапкы төлөмдү төлөп коюшуңар керек депчи. Мен мындай пример катары айтып берейин. Эгерде үйүңөр 1 миллион сом боло турган болсо, анда 300 миң сомду силер банкка төлөшүңөр керек. Эгерде сиздерде бул каражат жок болсо, анда банкка айтып коюңуздар, кепилдик фондко кайрылгыла, алар бизге баштапкы төлөмдү силерге кепилдик катары берет деп. Бизге алар материалды жөнөткөн убакытта эле кепилдикти банк сиз үчүн алат, биздин организация. Биз бир да секунд кармабайбыз. Эгерде алар бизге бир айда бир эле маалымат берет, эгерде айдын башында алып калсаңар, аны күтпөш керек, ошол эле убакытта бере берет. Биз автоматически баары бир айдан кийин, 15 күндөн кийин ал кепилдикти банкка беребиз. Эч кандай биз тараптан кароо убактысы болбойт да. Малик агай, мына ушул жерден тактап кетели. Мамлекет ипотекалык компания аркылуу дагы турак жайлык кулап атат жарандарды. Сиздердин кепилдик мамлекеттик ипотекалык компаниядан тышкары жанагы коммерциялык банктар дагы өзүнүн жанагы 18%-дын тегерегинде акция кылып жана ипотекалык үйлөр үчүн адатта берип калып атпайбы? Мына ошол мамлекеттен көз карандысыз коммерциялык банктардан алып аткан жарандарга дагы 30% кепилдигин берип турбайсыздарбы, туурабы? Бүт банктар, кайсы банкка кайрылсаңар да биздин келишимибиз бар. Ошол банк бизден сиздер үчүн кепилдик алганга даяр да. Биз жана чаташтырып албасын деп атабыз да, мамлекеттик ипотекалык программа менен сиздердин берип аткан кепилдикти. Мен да өзүм айтып коеюнчу, түшүнүктүү. Мамлекеттик ипотека компаниянын программасынан тышкары бүт банктар ипотека насыя берип атканда, биздин кепилдик керек болсо, биздин жаранга ошол башка банктардан алып аткандарга биз кепилдик бере алабыз. Анда дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Алло. Айта бериңиз. Саламатсызбы? Биз Токтогулдан чыгып аттык элек. Мен 5 неберем окуйт Бишкекте. Частный квартирада туруп. Азыр мамлекет мына Садыр Жапаров келгенден бери жакшы условия түзүп атат элге. Эми ушу кантип үй алсак болот? Биз бир жылына 1 миллиондон таап төксөк болот. Барсак өчүрөт. Садыр Жапаров айтып атат, алсаңар болот. Анан барсак өчүрөт. Акчасы төккүлө сначала дейт. Биз алып бере турган болсо, точно биз жылына 1 миллион төккөнгө даярбыз. Рахмат, сурооңузга. Эми мына ушинтип угармандарыбыз мамлекеттик ипотекалык программа менен кепилдик фонд мындай банктардан үй алам деп
ошого кепилдик берип колдоо берип аткан маалыматты мына ушинтип чаташтырып атат, ошон үчүн тактап кетели деген суроо болду да. Урматтуу токтогулдук биздин жаран, мен сизге айтып кетейин, сиздер мүмкүн мамлекеттик ипотека компаниянын программасына кайрылып атасыңар. Чын эле айтканда бүгүнкү күндө биздин президентибиздин демилгеси менен бул компания ачылып, биздин президентибиз айтып атат, ушу 5 жылдын ичинде биздин кыргызстандыктар бүт баары үйлүү болушу керек депчи. Мүмкүн чын эле сиздин очередиңиз келе элек болуп, анан сизге ошондой жооп берип атат. Бирок эгерде сиздер күтөм десеңер, анда күтүп туруп мамлекеттик ипотека компаниянын программасы менен очередке туруп алсаңыздар болот. Анда эч жатак жок. Бүт региондо курулуп атат. Эгерде сиздердин мүмкүнчүлүк болуп башка коммерциялык банктан алам десеңер, анда аякта очередь деле жок. Алардын каражаттары бар, бирок алардын пайызы жогору болот. 15%, 18%-тан жогору болот. Ипотека компанияныкы 6%-ын тегерегинде 4% болуп атат. 4-төн 8% жана жеке секторго. Өзүңөр көрүп аткандай, экесе коммерциялык банктын насыясы жогору болуп атат. Анан аны болсо өзүңөр баалап, өзүңөр чечсеңер болот да. Мындайча айтканда, маалыматты бере кетсек, бүгүнкү күнү мамлекеттик ипотекалык компания республика боюнча 80 000 батирди куруп атат. Анын 20 000 быйыл 26-жылы бериле турганы маалым. Анын 6300-үнүн тегереги Бишкек шаарында берилип, калган аймактарда курулат. Мамлекеттик ипотекалык компания 4% менен бюджетте иштегендерге жана социалдык кызматкерлерге берүүдө, ал эми жеке секторго болсо 8% менен жана 50% үлүшүн төлөгөндөргө дагы берип атпайбы. Ал эми кепилдик фонду ачык акционердик коому болсо, бул жана коммерциялык банктардан жана үйдү, мамлекеттик ипотекалык компания үйдү куруп туруп өздөрү берип атпайбы. Ал эми кепилдик фонду болсо турак жайды өзү тандап сатып ала тургандарга жанагы коммерциялык банктар менен өнөктөш болуп 30% кепилдигин же болбосо баштапкы суммасын төлөп берип атат. Ушундай айтсак, маалымат так болду окшойт. Эми суроо, мисалы ушул эле кепилдик фондунун жарандар менен мындай иштөөсү кандай болду экен? Ушундай суроо берип кайрылгандар, жаташкандар болсо, жана лизинг программаңыздар, машинаны алам жана автоунаа алам дегендердин да 30%-ын сиздер кепилдик кылып берип атасыздар. Анан мындай жарандардын жолугушуу, кабыл алуу күнүңүз кандай убакытта болуп калат? Бизде мындай да, биз өзүбүздө ишкерлерге жардам берели деген программабыз бар. Өзүбүздө отдел консультационных услуг деген бар. Ишкерлерге керек болсо биз бизнес план түзүп беребиз. Эгерде банктар менен байланышып сүйлөшүү керек болсо, биздин специалисттер региондон дагы, Бишкектеги офисте дагы алар барып сүйлөшкөнгө жардам берет. Биз болсо бизнес план түзгөндөн тышкары, биз болсо жана корпоративдик системаны киргизгенге дагы биздин ишкерлерге жардам берип атабыз. Анан эми бизге любой убакытта келе берсе болот. Мен бош болсом мен деле кабыл алам. Жок болсо биздин специалисттер бар, алар кабыл алат. Атайын күндү карабай эле келе берсеңер болот. Биздин эшик ар дайым ачык. Баягы кепилдик фондтунчу азыр капитал кандай болуп атат болду экен? Мындай мүмкүнчүлүгүңүздөр деп атканыбызда. Эми биздин мүмкүнчүлүк жакшы эле. Биздин капиталыбыздын көлөмү бүгүнкү күндө 6 миллиард 632 миллион сом. Биз бере турган кепилдиктин суммасы, өзүбүздүн финансылык дагы бир эмелер бар. Түшүнүктөр бар, мультипликатор жана башка. Биз жылына эле көп эле суммада бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан ошол колуңуздардагы акчаны дагы башкарасыздар да, туурабы? Көбөйтүү, башка жака жайгаштыруу, баалуу кагаздарга жайгаштыруу, мисалы үчүн ушундай укуктарыңыздар барбы? Албетте, биз өзүбүздүн мыйзамга ылайык өзүбүздүн капиталыбызды эффективдүү иштетүү үчүн биз баалуу кагаздарды алабыз, депозитке дагы салабыз, кепилдик беребиз, комиссионный алабыз. Анан айта кетейин, ушу 1-айдан баштап эле биз прибыльный организация катары иштеп келатабыз. Мына 10 жылдан бери биздин таза киреши дагы аябай эле жакшы көлөмдү түздү да.
Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо жана Ала Тоо 24 каналында Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын түз ободо көрүп жана угуп жатасыздар. Биздин суроолорубузга Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берип жатат. Азыр соңку жаңылыкты кесиптешим Айдар Темиралиевден угуп алалы, андан соң маегибизди улантабыз. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Урмат Шамыркановго карата пара алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Аскер прокуратурасынан билдирди. Эми арызда көрсөтүлгөн дооматтар текшерилет. Анын жыйынтыгына жараша укуктук баа берилет. 10 мартта президенттин жарлыгы менен өзгөчө кырдаалдар министри Урматбек Шамырканов кызматынан бошотулду. Ал министр болуп 19 февралда дайындалган. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында Шамырканов пара алууга шектелип жатат. Президент ÖKM милдетин аткаруучу кылып Канатбек Чыныбаевди дайындады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкектеги Республикалык сот медициналык экспертиза борборуна барды. Иш сапарынын жүрүшүндө эксперттердин иш шарты, лабораториялардын жана мекеменин инфраструктурасынын абалы менен кеңири таанышты. Адылбек Касмалиев борбордун имаратынын абалына өзгөчө көңүл бурду. Корпусту карап чыгып, ал имараттын моралдык жана техникалык жактан эскиргенин белгиледи. Ал ондогон жылдар бою капиталдык ремонттон өткөн эмес жана канааттандырарлык эмес абалда. Жыйынтыгында Касмалиев жаңы имараттын долбоорун кыска мөөнөттө иштеп чыгууну жана заманбап муздаткычтан баштап ДНК тестирлөө үчүн лабораториялык комплекстерге чейин жабдуулардын тизмесин түзүүнү тапшырды. Кыргызстан менен Италиянын инвестициялык кызматташтыгы кеңейтилүүдө. Президенттин Италияга болгон сапарынан кийин эки өлкөнүн инвестициялык макулдашууларын ишке ашыруу уланууда. Кыргызстанга келген италиялык компания менен жолугушуулардын жүрүшүндө катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү ишкана куруу боюнча меморандумга кол коюлду. Долбоордун көлөмү 10-12 миллион евро деп бааланууда. Ошондой эле медициналык калдыктарды кайра иштетүүчү жабдууларды жеткирүү жана Борбор Азия плюс Италия бизнес форумун өткөрүү демилгеси талкууланды. Борбор Азияда электр энергиясынын баасы Кыргызстанда эң арзан. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын директорунун орун басары Уларбек Дүйшө уулу кабар агенттигине билдирди. Ал белгилегендей, Казакстанда тариф 4-5,5 сом, Өзбекстанда 4-7 сом, Тажикстанда 3 сомдон ашат. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы ушул өлкөлөргө салыштырмалуу 2-3 эсеге арзан. 11 марттан 27 апрелге чейин Бишкекте Кыргызстандын универсиадасы өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдирди. Иш-чарага өлкөнүн бир катар жогорку окуу жайларынан келген 2500-3000ге жакын студент катышат. Алар спорттун 15 түрү боюнча күч сынашат. Универсиаданын расмий ачылыш аземи 12 мартта саат 15:00 Бишкек шаарындагы Газпром ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде өтөт. Эми валюталар курсу. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, рубль 1 сом 111 тыйын, Кытай юани 12 сом 71 тыйын, түрк лирасы 1 сом 99 тыйын, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Аба ырайы тууралуу. Чүй менен Таласта 7 градуска чейин суук болот. Баткенде 4 градуска чейин жылуу, Ош Жалал Абадта 5 градус жылуу болот, Ысык көлдө 3 градустан 2 градуска чейин жылуу болот, Нарында 0-дон 5 градуска чейин төмөн болот. Бишкекте бүгүн кар жаайт, 5-7 градус суук болушу күтүлөт. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыздар. Ошондой эле Ала Тоо 24 каналында дагы биздин уктуруубуз көрсөтүлүп жатат. Мындан тышкары социалдык тармактын колдонуучулары дагы бизди Facebook'тан жана YouTube каналынан дагы түз угуп көрсөңүздөр болот. Биздин суроолорубузга Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эми биз алдыда Кепилдик фонддун стратегиясы, өнөктөштөрү, ошондой эле мындай 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү программасында аларга коюлган максат, милдеттер туурасында дагы сүйлөшөлү. Ага чейин биздин угарманыбыз дагы байланышка чыгып суроо узатайын деп күтүп калды. Анда суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло. Айта бериңиз, сиз түз эфирдесиз. Ооба. Алло.
Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Айтып болобу? Айтыңыз. Алло. Мен айткан мен токтолдон суроо бердим эле. Мен ошо 5 неберем Бишкекте окуп атат да, бирөө бүттү, иштеп атышат. 4 окуп атат. Бизге токтолдон эмес, Бишкектен керек болуп атат. Биз ошо 1 жылда айтып аттым, миллионго чейин төксөк болот. Кантип бир конкретный жооп болбоду далы. Өчүрөткө турган эмес, өчүрөттө жокпуз. Өчүрөттө койбойт экен, бияктан барсак. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Кийинки угарманыбыздын суроосун кабыл алабыз. Урматтуу угарман, сурооңузду узатыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Радио 24 сала. Менде мындай суроо бар агайга. Агай, сиздердин фондда кайсы жерде жайланышкан, башка информацияны карапайым элдер ошонун ичинде мен да билбейм. 17-18 центрдин 5-жасында жайланышканда биз Гончаровко барганбыз. Ар кандай жоопто түшүнүксүз болгон үчүн фондунан эч кандай пайда мындай алып турган бере алган эмес. Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Биз болсо жоопту уланталы. Эми мындай токтогулдан чалып аткан угарманыбызга телефонду калтырып кетесиздерби? Ал мамлекеттик ипотекалык программа менен кепилдик фонду сунуштаган продуктуну чаташтырып атат. Кайсы телефонго байланышка чыкса болот? Экинчи угарманыбыздын деле суроосу ошо жеке суроо болду окшойт. Мындай 66-49-60-ка чалсаңар биздин приемдун телефону мен менен байланыштыр десеңиздер байланыштырат. Ардактуу угармандар, ушул кепилдик фондунун 0312-66-49-60 телефон номуруна байланышка чыгып, суроолоруңузга жооп алсаңыздар болот. Эми Малик агай, мына кепилдик фонддун 2026 жылдагы кандай бир жаңы продуктлары пайда болот, кандай бир стратегияга өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздар? Ушул боюнча токтолсоңуз. Эми биз болсо жана айтып кеткендей эле кепилдик фонддун финансы жана кепилдик инструменттерди уланта беребиз. Биздин жарандарга үй алып атканга жардам беребиз, унаа алып атканга жардам беребиз. Бул программа айрыкча чакан жана орто бизнеске жардам берип атасыздар. Анан кийин бул болсо аябай эле тиги спрос күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Биз болсо бул программаны колдоп уланта беребиз. Андан тышкары биз чакан жана орто ишкерлерге жардам берүүнүн негизинде өзүбүздүн программабызды дагы көбөйтөбүз. Бул болсо биз жанагы жаңы финансылык инструменттерди киргизели деп атабыз. Бизге былтыр биздин президентибиз стратегияга 2030 жылга чейин стратегия программасына кол койду. Анын ичинде бизге да тапшырма берилген. Кепилдиктердин санын дагы көлөмүн да көбөйтүш керек, капиталды да көбөйтүш керек депчи. Анан эми биздин өкмөт дагы өзүнүн план действий ушул стратегиянын негизинде жасалган. Бизге болсо ошондо 8-ден 12 пунктка чейин тапшырма берилген. Биринчиси мен айта кетейин, биз жаңы инструменттерди киргизели деп атабыз. Бул болсо контрактное финансирование. Ишкерлерге бул аябай эле жакшы негиз болот. Себеби биз болсо кошумча күрөө албай эле контрактты эме алабыз. Күрөө катары банк алса 50-ден 70%га чейин, биз болсо кепилдик фонд 30-дан 50%га чейин контракт алабыз. Бирок биз баягы биздин ишкердин иши жаман болуп кетпесин, башка жакка каражатты жумшай бербесин деп биз баягы эме кылып атабыз да, обязательно бир талап. Биз силердин финансовый потокторду контролдойлу жана товарный потокторду контролдошубуз керек. Эгерде ишиңер башка жакка ооп баратсаңда биз биргелешип ошол моменттен чыгалы дейбиз. Болбосо ишиңер жакшы болсо биз жөн эле контролдоп коебуз, цифрларды ошо менен иш жыла берет.
бул контрактный финансирование кошумча күрөө кереги жок болот. Үй, машина, жер, здание кереги жок. Бул аябай эле жакшы болуп атат. Ишкерлер өздөрү даяр болуп атат. Биз ушул сунушту бүгүнкү күндө экономика министрлигине жана администрация президентке жөнөттүк. Эгерде аяктан биз колдоо алсак, андай бул инструментти киргизели деп атабыз. Тобокелдик менен бирге, векилдик менен бирге тобокелдикти да кошо алышып аткан турбайсыздарбы? Ооба, биз болсо эми ишкерлерге жардам бериле турган уюмбуз да. Анан реалдуу кадамдарга барып атасыздар. Жакшы бир инструменттер болсо, аны сунуш кылып ишкерлерге жардам берели деп атабыз да. Экинчиден, жанагы эл аралык факторингтерди киргизели деп атабыз. Анын максаты мындай да, биздин ишкер тиги продукциясын чет мамлекетке жиберсе, алар өз убагында төлөй албаса, 22 күндөн 90-150 күнгө чейин төлөнбөй тура берет. Алардын оборотный капиталы ошол товардын ичинде туруп эле иштелбей калат да. Биз болсо сунуш кылып атабыз, эгерде чет мамлекеттен башка өлкөнүн ишкери алса, анда биз силерге жардам берели. Силер болсо өзүңөрдүн банкыңардан тиги товарды сатканча кредит алып, биздин ишкерге акчаңарды жөнөткүлө. Бул болсо экинчи партиясын иштей берет. Оборотный капитал, орусча айтканда, замораживаться этпейт, иштей берет, ушинтип циклично иштей берет депчи. Муну дагы мына биздин ишкерлер менен сүйлөшүп, биринчи бул Тажикстан жана Өзбекстандын ишкерлери менен иштетели деп атабыз. Мен ойлоп атам, буюрса бир 3-4 айдын ичинде биринчи результат болот. Анан аны болсо биз ишкерлерди чогултуп, мына момундай инструменттер бар. Ушуну силерге дагы сунуш кылабыз, өзүңөр эгерде кааласаңар иштеткиле депчи. Анда жанагы оборачиваемость капиталы увеличивается. Ошондо тиги ишкер көбүрөөк пайда көрөт да. Иштейт турбай ишкер тура. Кыргызстанда экспорттоочу банктар жок деп атпайбызбы? Жок, эми экспорттоочу, чын айтканда экспорт импорт банк бизде жок, бирок банктар ал функцияны аткарат. Эгерде биз атайын экспорт импорт банкты түзсөк, анда экспортерлорго, импортерлорго мындай көбүрөөк жардам тиет деп жер жүзүндө ошо экспорт импорт банктар бар да. Азыр дагы мына бүгүнкү күндө экспортко чыгып аткан ишкерлерге сиздер кепилдикти берип атасыздарбы? Анткени мамлекеттин артыкчылыктуу багыттары боюнча жана 2030 жылга чейинки программада көрсөтүлгөн, ал программада мына кепилдик фонд дагы бир нече жолу белгиленген. Азыркы бүгүнкү күндө иштеп аткан иш. Биз болсо экспортерлорго жардам беребиз. Албетте биздин кепилдиктин объему где-то бир 800 миллиондон 1 миллиард сомго чейин кепилдиктер экспортерлорго берилген. Импортерлорго дагы берилип атат. Анан биз өзүбүздүн ишибизде ойлоп атабыз, ушу экспортерлорго биз жакшы жардам берсек, анда бизге валюта да түшөт, биздин товардын качествосу жогорулойт, себеби конкуренция сыртта көбүрөөк да. Анан баасы да төмөн болуш керек, же болбосо товар сатылбай калышы мүмкүн. Ошол себептен биздин экспортерлор дагы өздөрүнүн продукциясын дагы качествосын дагы жогорултуш керек да. Биз өз тарап банктар дагы, кепилдик фонд дагы жардам берет да. Бул фонддун инвестиция жагы кандай иштер жүрүп жатат? Биз эми бүгүнкү күндө эл аралык уюмдар боюнча жакшы эле иштеп келатабыз. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк банк 3-чү проектисин бүгүн ишти баштайлы деп атабыз. Биринчи сүт проектиси анча бир 5-6 жыл мурун эле бүтүрүп койгонбуз. Андан кийин дүйнөлүк банк биздин ишибизди жакшы көрүп, жана портфелдүү түрдө бериле турган кепилдикке $32 миллион берген. Аны болсо биз былтыр бүтүрдүк, 1,5 жыл эртерээк. Жана айта кетпедимби? Анан ал бүткөндөн кийин дүйнөлүк банк бүгүн бизге дагы $59 миллион жашыл гарантия, жашыл экономика бериле турган кепилдикке каражат берилди. Биз аны болсо мына жакын арада баштайбыз. Былтыр биздин парламент ратификация кылган бул договорду, президентибиз кол койгон мыйзамга. Биз болсо бүгүн бул иштерди баштап атабыз, бирок баштаганча деле биз эметип атабыз да, тиги жашыл экономика тиешелүү проекттерди каржылап атабыз, кепилдик берип атабыз. Мына бизде бүгүнкү күндө 6 мини ГЭС, бул жашыл экономика түздөн түз тиешелүү проекттер
биз кепилдигибизди бергенбиз, дагы эле берип атабыз да. Ошондо жана жашыл кепилдикти берип атканда 30% чейин болуп атабы жана чакан кездер үчүн. Жок, бул Же алар ага чейинки деле көлөмдү сурашабы? жок, биздики мындай да. Орто эсеп менен алганда биздики 30%ын тегерегинде кепилдик бүт суммага санагандачы, бирок биз кредиттин көлөмүнүн 50%-на чейин бере алабыз эгерде насыя улуттук валютада болсо, сом менен болсо. Эгерде чет мамлекеттин валютасы долларда болсо, анда 40%га чейин кепилдикти бергенге биз укугубуз бар да. Жана дүйнөлүк банктан тартып келип аткан жана инвестиция 59 миллион бул гранттыкпы, сиздер берип атканда мындай ошол кепилдиктин өзүнүн пайызы барбы, жокпу? Бизде мындай да, бул кредит. Биз баягы базар экономикасы менен эле иштеп келатабыз. Кепилдик фонд эч кимден грант алган деле жок болчубуз. Себеби эми рынок экономикасында рыночный условия менен иштеш керек да. Биз болсо өзүбүздүн эмебизде, ишибизде комиссион алабыз кепилдик берген. Бул 2 же болбосо 2,5%. Жашыл экономика болсо биз карап көрөбүз, мүмкүн анча-мынча төмөндөтөбүз. Жашыл экономиканын баардык багыттарына бере турбайсыздарбы? Бул жана электромобилдер үчүн кепилдик бул жеке секторго эле берилеби, же болбосо мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик акционердик коомдор дагы алса болобу? Болот. Эми бул бизди банк менен биз байланыштабыз да. Эгерде банк кимге берсе, бизге анан ошолор кепилдик алабыз деп кайрылса, анда биз бере беребиз да. Жакшы экен. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Сурооңузду узатыңыз, Айдар, анан кийин эки суроону кабыл алалы. Азыр ушул кесиптешимдин суроосун толуктап кетели. Жеке сектор жана ишканаларга дедик, ошолорго кепилдикте чектөө барбы же банктын чыгарган тыянагы боюнча бериле береби? Мен айта кетейин, биздин кепилдиктин максималдуу суммасы 10% биздин капиталга. Бул аябай эле көп сумма. Мындай кредитти дагы кээ бир ишкерлер ала албайт да. Биздин бере турган суммабыз аябай эле жогору да. Азыр угарманыбыз байланышка чыгууда. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Узатыңыз сурооңузду. Урматтуу угарман, жетеле көрүүчү. Айта берейинби? Айта бериңиз. Биринчиден, саламатсыздарбы? Менин айта турган сөзүм биздин жашыбызга туура келбейт экен. Жеке бизнес үчүн ишенимдүү колдоо деп жазып айтып атасыздар. Бирок мен эч кандай эмеден банктардан ушундай жеңилдетилген кредитке учураган жокпуз. Себеби биздин 100 яшигибиз бар, эптеп курардык ошону. Чалым өмүр бою бал селек менен келген. Бирок пенсияга чыккандан кийин алыс болгондугуна байланыштуу чычканга алып келгенбиз. Чычканга алып келип эми барып келгенибизде оңой деп. Ошол жерден карап аз элибизде улам өткөрүп эле кредитибизге төлөп беребиз. Кредитибиз 30% менен алган кредиттерибиз бар. Бардыгы эми коммерческий. Эч убакта жеңилдетилген кредитке биз өчүрөтүбүз да жетпей койду. И өзүбүз деле жетпей койдук. И тем более жашыңар жетпейт деп да бердик бизди шылтоо кылып. Ой, жашыңар өтүп кетти деп. Кудайга шүгүр, мына 3 жылдан бери алып, 3 жылдан бери бал селек кармайбыз. 3 жылдан бери ошо коммерческийден алабыз. Бул балды чалым жакшы билгендиги үчүн ушундан тажабай койду. 1 жыл жакшы болот, арынын өзүнүн эмеси илгертен эле 1 жыл начар болуп калат. Жылга жараша болуп. Анан сурооңуз бүт эле коммерческийден алабыз кредитти. Эми мына быйыл одноразный деген уруккан балекет Карпатский деп. Бул Карпатский уругун 1 эле жыл иштейт экен. Жылына урук алабыз. Жылына
жогору пайыз менен кредит алабыз. Бирок Кудайга шүгүр кредитти өз убагында, өз нарушениясы жок төлөп келатабыз. Бирок биз эч пайда таппайбыз өзүбүзгө. Бирок мейли. Түшүнүктүү болду сурооңуз. Экинчи угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсыздар. Мага Бишкек шаарынын адресин берип койсоңуздар, кепилдик фондунун кайрылуу күнүнө рахматтар. Подробно ошол жактан сурап алайын. Эми Рахмат. Чүй 114А 4-нчы этаж 417 418 комната, телефонубуздун номери 66 49 60. Чүй көчөсү 114А дедиңиз, туурабы? Жетишип жазып алсын угарманыбыз. Биринчи угарманыбыздын суроосуна кошумча аймактык башкармалыктар бар да. Ооба, ар бир областта бизде филиалыбыз бар. Өлкө аймагы боюнча. Ооба. Биздин угарманыбыз жанагы 30% менен коммерциялык банктардан алып келебиз, өз убагында төлөйбүз деп атпайбы? Малик агай, эми сиз мына ушул банк маселелери боюнча адис катары деле мындай көз карашыңызды айтып койсоңуз биздин угарманыбызга. Булар өзүнүн милдеттенмелерин аткарып келаткан болсо, анда жеңилдетилген насыяны деле ала алат да, жакшылап аракет кылса, айыл өкмөтүнө кайрылса, районго кайрылса, буга чейинки жана кредиттик тарыхын карап туруп эле алар жеңил насыя алууга мүмкүн экен да. Жок, бул жерде кичине схема башкачараак да. Биздин өкмөт жылыга республикалык бюджеттен льготный кредитке жанагы банктарга рыночный проценттик ставканы компенсация катары каражат берет. Ошондо 6% менен жанагы ФСХ 14 менен берилет да. Эгерде банкка очередке туруп, эгерде ошол каражаттын жетсе, анда любой эле ишкер алса болот да. Эгерде жетпесе, анда албетте жана рыночный процент менен алууга айла жок болуп калат да. Бирок эми эрте кайрылыш керек да. Мисалы, жаз башталганда эмес, эртерээк кайрылып мен кредит алат элем деп кезекке туруп койсо, кредиттик тарыхы жашынакай болсо алыш керек, туурабы? Жогоруда 31 декабрдан 1 январга очередке турушат да, себеби каражат аз болуп калат да. Анан кийин ошондой маселе бар да. Анан бирок мен тиги эжеге айта кетейин, сиз аябай күчтүү адам экенсиздер. Ушундай 30% менен 30% менен насыя алып иштеткениңер, аябай жакшы иштеткениңерге мен таң калып атам. Себеби процент аябай жогору. Эгерде сиздерге кепилдик керек болсо, анда бизге кайрылгыла. Мен адрести дагы эле кайталап коеюн. Телефон 66 49 60. Эгерде Бишкекте болуп калсаңар, биздин адрес Чүй 114А, Ала Тоо кинотеатрынын жанында. Эгерде маалыматты дагы телефондорду даректи мындай тактап алам десеңиздер, Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан кайталап ушул программаны угуп көрүп алсаңыздар болот. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону ыкчам, кыска бересизби? Биз дагы башка суроолорубуз бар эле алдыда. Угуп жатабыз. Алло. Сурооңузду бериңиз. Мен суроом эме 5 баласы менен бир кызым да Бишкекте үй албай атат. Ипотека очередке турганда да жетпей атат. Ошого сокулук же болбосо жанагы ошо шаардын четинен бир жерден жер тамына алып жардам бере аласыздарбы ошо арзандыраак кредит менен? Чоң рахмат. Буну эми чын айтканда бул маселе ипотека, мамлекеттик ипотека компаниянын маселеси. Биз болсо насыя бербейбиз, биз болсо кепилдик эле беребиз. Ошол себептен сиздер ошо мамлекеттик ипотека компаниянын специалисттерине кайрыласыңар го. Биз андай маселе менен заниматься этпейбиз да. Эгерде жана үй алуу жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Ошондо улам суроо болуп атат да. Эгерде коммерциялык банктан жана 18% тегерегиндеги үйдү ипотекалык компанияга көз карандысы өзүңүздөрчө жеке сатып алып атсаңыздар, анда ушул 30%-ин кепилдик фонду ачык акционердик коому бере алат, туурабы? Эгер банк аны макулдугун берсе. Эми Малик агай, мына
жакында эле Азия өнүктүрүү банкынын Бишкекте чоң ири 2 күндүк иш чарасы болуп өттү. Мына ошонун алкагында биздин тийиштүү мындай экономика министри, ошондой эле финансы министри Азия өнүктүрүү банкынын жетекчилиги менен жолугушууларды жүргүзгөндө Борбор Азияда эл аралык кепилдик фондун түзүү демилгесин сунушун беришти да. Эми сиз бул боюнча эмне айта аласыз? Негизи мындай кепилдик фонддун Кыргызстанда офиси болушу бизге кандай натыйжа берет эле? Чын айтканда биз изилдеп көрсөк, бизде Кыргызстан боюнча дүйнө жүзүндө болгон финансы уюмдар толугу менен иштебейт да. Ошолдун бирөө бул эл аралык финансы уюмдар. Анан министр экономики жана министр финансы 20 ноябрь 2025 жылы айта кетишти да. Регионалдуу мамлекеттик регионалдуу кепилдик фонд түзөлдү депчи. Бул Азия өнүктүрүү банкынын Карек деген бир программасы бар. Ошонун ичинде 11ден 14 өлкө кирет. Анан 6 транспорттук коридор бар. Бул ушул өлкөлөрдүн ортосунда товарларды бири-бирине сатып, транспорттук коридор түзүлгөн да. Бирок аларга каражат да керек болот, себеби товарды чыгарып жеткизиш үчүн дагы продукция керек. Анан биз кепилдик фонддун ичинде жанагы аталып кеткен министрликтер менен макулдашып ушундай эмени түзсөк, теги уюмду, анда биздин ошо 13-14 өлкөнүн ичинде экспорттук көлөм 31 миллиард долларга көтөрүлүшү мүмкүн депчи. Анан биз сунуш менен азыр иштеп атабыз. Мына мен жакында эле Тажикстанга барып келдим. Алар теги макулдугун берип атат. Эгерде бүт маселени чечсек, анда дүйнөлүк банктагы, Азия өнүктүрүү банкы дагы ушул маселени теги колдогонго даяр болуп турушат да. Анан эми көрөбүз го. Анан эми дагы айта кетейин, убактыбыз деле кичине азыраак болуп атат. Биз кепилдик фонд өзүнүн ишинде дагы рейтинг агенттигин дагы түзүп атат. Бул маселенин биз аягына чыгып калдык. Мунун керектүүсү өзүңөр билгендер, мына жер жүзүндө 3 дүйнөлүк рейтинг компаниялары бар. Бүт баары америкалык. Бул Moody, Standard & Poor's, Fitch деген үчөө. Анан биз Россия өзүнүкүн түзгөн, Казакстан Россияныкын колдонуп атат, экспорт рейтинг агенттигин. Биз болсо ошо өзүбүз улуттук рейтинг компанияны түзөлү деп бүт баарын даярдап койдук. Эгерде ал иштеп калса, биздин компаниялар рейтинг алса, анда насыя алып атканда дагы, эгерде рейтинги жогору болуп турса, анда насыя алганга дагы жеңилирээк болот. Бир экинчиси, насыянын пайызы дагы төмөнүрөөк болот. Бул жерден тактай кетсеңиз, жана улуттук биздин рейтинг агенттигин түзсөк өзүбүз, насыяны дегенде сиз сөздүн төркүнү бул эл аралык финанс уюмдарынан болуп атат да, туурабы? Жок, ички финанс уюмдардан деле алганда тиги төмөнүрөөк алганга мүмкүнчүлүк түзөт. Алар рейтингдин көрсөткүчтөрүн карайт турбай сөзсүз. Ооба, биз болсо мына бүгүнкү күндө 2 компания бир банктын рейтингин тестовый режимде өткөрдүк. Буюрса бүт эле жакшы болуп келатат. Эгерде өкмөт чечим кабыл алып ушуну уюштурса, биз өзүбүз тараптан кепилдик фонддун специалисттери дагы аны баштап жылдырганга даяр болуп турат. Ар бир өлкө өзү ичинен түзүлүп турган чыгат экен да. Жок, өздөрү түзсө да болот, башкалардыкын деле колдонсо болот да. Бүгүн биз сырттагыларды колдонуп атпайбызбы? Биз Кыргызстан мына өзүбүздүн рейтингибизди эл аралык анан жакшыртып туруп, анан жана Кыргызстандын экономикасынын өнүгүп атканын, башка дүйнөлүк уюмдардын жана бизге көз карашы өзгөрүп атканы ошондон улам болуп атат да, туурабы? Ооба, анан тиги эгерде тиги Американын же болбосо башка өлкөнүн рейтинг агенттигинин эмеси ставкалары аябай жогору болсо, биздики төмөн болот. Бул ишкерлерге дагы жакшы болот да, азыраак каражатты жумшалат. Биз рейтинг агенттигин түзсөк, анда тааныйт экен да, туурабы? Өнөктөштөр. Ооба, эми аны түзүп иштетиш керек да, баягы. Рахмат. Оңой эле боло бербейт да. Ардактуу радио угармандар, сиздер Биринчи радиодо жана Ала Тоо 24 каналында Таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын түзөбодо угуп жана көрдүңүздөр. Бүгүн биздин суроолорубузга Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берди. Белгилей кетсек, мына Кепилдик фонд өзүнүн ишмердүүлүгүндө эң мындай натыйжалуу көрсөткүчтө 2025 жылы жыйынтыктады. Жалпысынан 4 миллиарддан ашык сомго кепилдик берген. Бул тууралуу мына алдыда
биз дагы кийинки программаларыбызда кеңейтип дагы маектерди жүргүзөбүз деген ойдобуз. Ошондой эле кепилдик фонду алдыда атайын улуттук рейтинг жүргүзүүнү дагы көздөп бүгүнкү күндө изилдөөлөрдүн үстүндө болууда. Мындан тышкары 2026 жылы кепилдик фонддун дагы мындай капиталы кеңейет деген ойдобуз.